Эми кече күнүн окуунун бүгүнкү уландысы. Бүгүн Бууреки алманы көбөйтүүнүн жолдорунун бири да бул. Бул Нарын областынын негизги шартында бизде чүйдө жанагындай укканыңар бар чыгар, укпаганыңар бар чыгар подвой деп коет. Кичинекей мындай калемчелерди отургузуп туруп эле ошого кайта август айына прививать этип, жазында отургузабыз, август айына прививать этип, 2 жыл питомникте кармап туруп, анан готовый сажын сала беребиз да. А силердин шартыңарда ошондой подвойлор үшүп кетет да, такыр болбойт. Эми мындан бери 5 жыл мурда, 5 жыл беле канча жыл мурда жана швейцарский проект менен ат башыга, Нарынга, бул жерде Жамбулак деген айылга көп жерлерге ошондойду алып келип, 20дан 25тен алып келип отургузуп эметкен, бирок кыштан кыштабайт экен да. Кап-кара болуп туруп эле уурай болуп жок болуп калат экен. Ошон үчүн эми силердин шартыңарга жараша ушул только гана могу чемичкеден гана көбөйткөн жолун үйрөтөйүн деп атам. Себеби башка силерге мындай надежный, толук кандуу ойдогудай болгон сажынчы болуп бербейт да. Кече күнү болсо жана алманы көргөзбөдүмбү? Кайсы убакта алма бышкан болот деп. Алманы жана дүмбүл бышканы кайсы болот, же болбосо толук бышканы кайсы болот деп. Конечно, жерге түшкөнү сразу бышпаса дагы бир жума жаткандан кийин ал айла жок бышып калат да. Жерге түшкөндөн уже жашоосу үзүлөт да. Андан айла жок ал бышып калат да. Ошон үчүн алманын өзүнүн сроктору бар да, ошон үчүн бөлүнөт да. Тиги летний алма, осенний алма, анан кышкы алма деп. Бул баягыда эле ким тилекке айттык эле бышкан алмалардын тиги семечкаларын чогулта бергиле деп. Мына Мууреки жерде семечкалар эми мен айта албайм, ойдогудай 100% схожесть болот деп. Себеби мына Муурекилер бул бышпаган да. Мына Муурекилер бышпаган. Тетиги кара күрөңдөрү мисалы силердин шартыңарда августтун этеги сентябрдын 10-дорунда бышат экен. Мен кече ошо өзүм эметип көрдүм. Ошол сентябрдын 10-дорунда алмаңардын баарын тең. Ар ким мындай кылсаңар деле болот. Ар ким өзүңөр алма жеп аткандан кийин аны силер ыргытасыңар да. Ошону ыргытпай эле ортосундагы семенной камерадан Муурекиндей семечкаларды алып туруп эле колуңар менен минтип ажыратып туруп эле. Только газетага эметпеш керек да. Газетага вообще газета дегенди колдонгон такыр унуткула. Себеби мында углерод бар. Могу эмеле бүт баарын тең эметип турат да. Лучше кыбыштын чүпүрөк. Же болбосо жана обыкновенный эле кухонный салфеткалар. Ошондон өтөрү жок. Ошонун үстүнө коюп туруп кургатып, кичине мындай бир эле коюп койсоңор асты эметип кетет. Ошон үчүн кичине кургатып, оодарып антимент турсаңар эле анан ошоки болот да. Анан стратификациянын жакшы жери Муурекиндей семечкени алып туруп эле күздүк айдагандай кылып туруп эле мындай кылып ряд кылып жөөк кылып туруп только поглубже отургуш керек да. Себеби почвенный мороз болот деп атпайсың, ошон үчүн поглубже кылып туруп эле ошону сээп деле койсок болот. Быйыл ошол 2 вариант кылалы деп атам. Момундай ящикке стратификация кылалы. Андан кийин тияка кийин Бейшенабан жана будущий питомник боло турган жерин көргөзөбүз азыр. Былтыр планировать этип кеткенбиз. Ошол жерге хотя бы 1 ряд же 2 ряд кылып сээп коюш керек да. Кайсыңыздан көбүрөөк чыгат. Бирок экөө тең эле биригип эле ушул жерге отургузулат кайта. Андай айырмасы жок. Ошон үчүн ар кимдер өзүңөрдүн үйүңөргө жазыр мен көргөзгөндөй стратификация кылып туруп, анан жазында ошо Мууреки данектерден тээп ана кичинекей жалбыракчалар чыгат. Ошо жалбыракчаларды алып келип туруп, анан кийин могул жака отургузуп койсоңор, анан август айында ана былтыр жана мен кечеги көргөзгөндөй кылып, окулировка ошондо настоящий окулировка башталат. Анан стратификациянын жакшы жери, эгерде Мууреки данектеринин баары тең ойдогудай бышкан болсо, ушул жерде өскөн адаптированный алмалар болсо, стратификациянын схожесть 80-90% чыгыш керек. Мисалы силер 100 семена тияка салсак, ошондон 90 обязательно чыгыш керек. Жакшы чыгыш керек. Только мунун сактай турган өзүнүн эрежелери бар. Азыр мен көргөзө баштайм. Мууреки данектин бүт баарын кургатып, антиминтип алгандан кийин анан эринбей, ар бирин минтип кол менен кармаш керек да. Ортосунда кичинекей эле мүмкүнчүлүк болуп, мындай боштук болуп калса, значит аны схожесть все равно баары низкий, аны алып чыгыш керек. Анан кээ бирөө мына Муурекини кармасаңар топ-толук болуп турат. Мына ошондойлорду алып туруп, анан кийин кетиги ящикти Муурекиндей ящик деген жагалак көрбөйм. Вообще Мууреки ящиктин узундугу кичине узунураак. Мына узундугун мына момунча кылсаңар, бийиктигине дагы бир момундай дощечка керек. Размерин түшүнүп алдыңарбы? Бийиктигине дагы ушунчалык дощечка керек.
тууралжыны ушундай болсо эле болот, бирок аралаштырганга эмерээк болуп калат да, можно и так оставить. Анан буга топурак менен кум керек да. Кумдун бир эмеге салсаң, 2 калак. Жок, аны мен Кезеңирээк болуш керек болот, кичине кесегирээк болуш керек. Тетигинден да кесегирээк болуп жакшы болот эле да. Men Чтоб аба maydasını yeme olur mu? беришти балдарга. Дагы бирөөнү берейин. Tuş olur mu? Bizime sal koyun. Жок, жок, эчтеке болбойт. Жок. Толот өзү. Толот. Qotası qalın qot. Biri gitti. Азыр бул кургак болуп атпайбы? Суу болгондо бири кетти. Мына 2 калак же болбосо 2 эме кыласыңар дагы, бир калак топурак. Топурак. Уже слой кылат экен Üçten да. biri Жок, слой olsa кылбай, toprak. муну салып алгандан кийин анан данекти саласыңар. Мына морекиндей болдубу? Это все вот так, чуть-чуть аралаштырасыңар. Анан мунун үстүнө данекти саласыңар. Данекти салып алып туруп, андан кийин мунун үстүнө суу куясыңар. Su alıp Суу алып келсеңер биткеле. Çakarsız köle. Текш аралаштырып коет экен. Жок, тегиз наоборот, тегиз аралаштырып азыр көтүр. Бул азыр могу данектин үстүнө сепкенден кийин данекти муну жөн эле эметип койгула. Анан суу куйгандан кийин данектер анча-мынча көбөй баштайт. Кичине набухат этип ачкандан кийин аралаштырып коесуңар. Анан муну сразу эме кыласыңар. Көгүрткө түшүрүш керек. Күнгө болбойт. Морекиндей кылгандан кийин сразу караңгы жерге түшүрүш керек, көгүрткө түшүрүш керек. Бирок азыр буга эртерээк, мен силерге просто гана көргөзүп атам да, бул эртерээк. Муну жөн эле контрольный кылып койсоңор болот да. Вообще-то положено октябрдын этегинден баштап салган жакшы, себеби бул стратификацияга 100 күн керек. 100 күн керек. Алманын стратификациясында жарып чыкканга 100 күн керек да. Ошондо ноябрь, декабрь, январь уже 90 күн болдубу? Февралдын жарымында уже жарып чыгат. Булар жарып мынтип чыга баштагандан кийин буларды күнгө чыгарыш керек. Түшүнүңөрбү? Күнгө чыгарбасаңар булар ушу такыр өспөй калат да, точка роста токтоп калат. Февралда күн Жок, мына үйдүн Үйдүн ичине алып кел, бирок сразу жылуу жерге алып келбегиле. Комнаттын температура болсун, бирок өтө ысык болбосун да. Ана морекиндей кылып туруп өтө сугарбай мынтип койсоңор, анан мореки данектер көрүнүп турсун. Мына үстүнөнчү көбүнчөсү. Анан бул данектер кичине кечке чейин же болсо эртеңге чейин набухат этип калат да, кичине сууну алат да өзүнө, влаганы алып көп чыкканча. Андан кийин анан колуңардын келишинче, же болсо кол жана азыр Perçetka vardı. эме бар го, мастерок. Мастерок же болсо мастерок сыяктуу кичине 4 гран ошолор менен мындай аралаштырып койсоңор, анан данеги колдон келсе кумдун арасында калгандай болсун. Азыр мына үстүндө болуп атабы? Үстүндө болуп атат. Андан кийин аралаштырганда үстүндө бирден данек болбосун. Данектин баары ортосунда болсун да. Анан бир айда бир жолу же болбосо 2 жолу сугарып туруш керек. Постоянно морекиндей влажность болуп, мындан өтпөш керек. Ушундай влажность болуп туруш керек. Баардык жерде влажность болуш керек. Анан караңгы жерде туруш керек. Анан улам аралаштырганда булар жарылып калат дегенде коркпогула. Себеби жарылса да, жарылбаса да все равно булар неме тээп чыгат баары. Ошон үчүн колуңар менен же болсо калак менен өтө эме эмес, мындай акырын, осторожно, жайыраак кылып туруп, туш-туштан, бияк буруштан кылып туруп аралаштырып антип үстүн тегиздеп туруп эле эме менен данектер ошо кум менен топурактын ичинде калсын. Но ни в коем случае кум көбүрөөк болсун, топурак азыраак болсун. 3төн 2си кум болот, 3төн 1 топурак болот. Это биринчи стратификациясы. Анан эми эртеңден баштап баарыңар үйгө келгенде алма жегенде карайган жанагындай агала болбош керек тилең. Бүт капкара, асты дагы үстү да капкара болгон семенанын баарын тең алып чогултуп эле ар кимиңер өзүңөрдүн үйүңөрдө момундай стратификация кыла берсеңер болот. Октябрдын этегинде, октябрда баштап, ошо бирок баштаган күнү кайсы күн болсо сразу погребке түшүрүш керек. Сразу погребке түшүрүп туруп, анан кийин бир жерге жазып койсоңор, баланча күнү ящикти погребке түшүрдүк деп. Анан ар бир ай сайын эгер погреб болбосо, сарайга коюп туруп, анда эгер суугураак жер болсо үстүн жаап коюш керек. Себеби муздак аба киргенде булар точка роста токтоп калат да. А эмеде подвалда все равно какой-то оптимальный температура болот. Ошон үчүн жана подвалга түшүргүлө деген. Анан февралдын этегинде момунтип аралаштыра баштаганда эле мындай бир
жик сыяктуу бирдеме эле ошонун баардыгын эле точка роста ойгонгон ошол да. Анан жашы кичинекей мындай чорчой бирдеме эле чыга баштаганда сразу күнгө үйгө алып келип эле күн тийген жерге коюп койсоңор они интенсивно будет расти. Анан канчалык өсүп антиметр уже бойлору бир 2-3 сантиметр болуп андан да жогору болуп калганда эгерде почванын мороз кетип калса уже отургуза берсе болот. Түшүндүңөрбү, Апрелде турсот, апрелде. Апрелге чейин булар өмөтүп кетет. Майда. Өтө эле ичке болуп узун болуп кетет. Ошон үчүн кичирээк кезде отургузсаңар жакшы да, пока бул почвага адаптировать этип, пока антиметкенче ошо болот да. Анда ичке узун болуп өсүп кетет да, аны потом селитре бербесеңер подгонка болбой калат да. Üşük жүрүп кетет да bizde aprelde. Апрелде ишик болуп кетет. Майдын 25-inde üşük кетет bizde. Üstünde жылуулап салафан менен суп Жок, эме үшүк эгерде даже үшүк жүрө турган болсо дагы, по-моему, булар семенной чыкты, үшүккө туруштук бериш керек анчам. Ну, силерде бир 10 градус ысык үшүк жүрбөйт да, ашып кетсе 2-3 градус болот да. Жок, 10 градуска чейин барат. Üşük алып кетет да кантип. чөптөрдү жана Çöptөр алып кетет. Деделер üşük алып кетет. Эгерде 10 градус болсо анда я не советую, тогда анда кармап туруш керек. Анда силер мындай кыласыңар да. Эгерде ошончолук 10 градус болуп суук боло турган болсо анда погребтен кечирээк чыгаргыла. Анда точка росто токтоп турсун караңгы жерде. Анда марттын этегинде чыгаргыла. Апрель айынан баштап үйдө болуп турсун, андан кийин уже почвага отургузасың. Bizde уже майларда чыгарсак Анан кийин ошондой. Эгерде бирок ага чейин кандай болуп калат биле албайм. Анан аралаштырганда тилек бул четинен баштайсың, бул жактан баштап, биягынан баштап ортого чогултуп алып турган, эки колдоп туруп, эки жагынан кылсаңар баары аралашат да. Элдер умо 4 уу болду, эки жакты, анан биягынын ортосун алсаңар да, анан кийин баардыгы момтуп аралашып чыгат да. Конечно, колдон келсе кол менен аралаштырган жакшы, перчатка кийип. Азыр эми двойной перчаткаларды кийип алсаңар, анан момтуп аралаштыра берсеңер болот да. И самое главное, что морюки данектер үстүндө калбай, астында калсын да. Андан кийин пешенаба жана эки жерди үйүңөрдөн деле аргиңер өзүңөргө деле мындай кичикей бир эле сотка, даже андан деле аз кичикей эле бир жерде питомник кылып туруп, момундай кылып алып туруп эле өзүңөргө отургузсаңар деле болот. Кийин жазындачы, анан өзүңөрдү ошол өзүңөрдүн участкаңарды өзүңөр кайта акулировать этесиңер да. Анан бул бейшенабаныкына болсо баягы жамааттыкы деп, бул проект боюнча деп көбүрөөк кылып туруп бул жерге отургузуп койсоңор болот да. Анан ушул эле жерден анан каяктан кыйыштыра баштаганда уже өзүңөр ойлонуштура баштайсыңар да. Мен кайсы алма мага керек. Баардык эле алмалар болуп айтып атпайсың, бул начар алма, бул эрте бышат, бул кеч бышат деп. Бул уже чыккандан кийин бул уже силерге строй материал, уже фундамент болуп калды. Силер буга уже өзүңөрдүн каалаган сортуңа кыйыштырыш үчүн бул заранее план түзүп коюшуңар керек. Баланча сорттон баланчанын үйүнөн алыш керек, түкүнчүнүн үйүнөн алыш керек деп анан акулировка башталгандан тияка бияка чуркабай уже заранее силер план түзүп коюшуңар керек да. Мисалы канчоо чыкса, 10 чыкса, 3-ün баланча сорт кылам, 3-ün баланча сорт кылам, 4-өө баланча сорт болот деп. Уже вы должны уже определиться уже кандай кыласыңар деп. Мисалы гүлбарчыныкында кече 3 сортун жакшы экен. Мына ар жакта чоң ак. Анан берки кире бериште бир сортун бар экен. Ошо эреки. Анан ортодо жанагы кыйбайым деген бир сортун турбайбы ортодо, экинчи ряд. Вот ошо эреки, ошол үчөөнү көбөйтсөңөр болот. Алар более-менее каралар аябай здоровый. Мындай кээ бир алмалар бар да, вообще мындай аябай ооруга дагы, зыянкечтиге да туруштук бере турган. Сразу карасынан билинип турат да, гүлбарчында жакшы сорттор бар экен да. Карасы аябай жылмакай, эчне кече күнү көргөзбөдүмбү? Здоровыйлар сразу билинип турат да, жылмакай, жанагындай уюлдар азыраак, ошондой сортторду көбөйтүш керек, потому что уже бул жердин өзүнүн эмесине булар уже адаптировать этип калды. Вот ошондой сортторду көбөйтүп, анан кийин айыл боюнча өзүңөр. Бизе жерге отуруштук, андан кийин кандай арасан? Жок, ошого чейинкисин үйрөнгүл, анан эми баарын айта бергенде аралашып кетет. Азыр бореки мына, азыр мен кеткенден кийин октябрдын бир 10-дорунда, ушурекини баштап октябрдын 20-ларында погребке киргизип койсоңор, анан калганын анан жазында өлбөсөк буюрса келгенде анан кийин баардыгы башталат да. Кызыктары кетпейди ошондой. Кече күнү сиз болгон жоксуз да? Жок. Чоң кетип калат. Кече күнкү кызыктар ошол эми башталат да, мына акулировка деген башталат, андан кийин обрезка деген башталат. Ар бириңердин кече 3 огородко кирдикпи? Эми просто джунгли да, мына гүлбарчындык. Өлө эле джунгли. Алманы да ушинтип отургуза ойлош керек да, 50 жылга деген нерсени көп жылдык өсүмдүк болсо, бул буудай эмес да, арпа эмес да.
ары бери бирдеме кыла койгондой. Ошон үчүн алма отургузарды айтып атам кечетен бери баарыңардын эсиңерде болсун. Алма алып келип отургузарды 50 жыл вперёдна да думайт. Ошонун абалы кандай болот? Кегерегинде канча месте жетеби, жетпейби, кандай болот деп. Анан отургузат туш экенде эле туш келди отургузуп коюп эле жуңгили болуп, эми азыр аны алыш да колдон келбейт. Аны алыш үчүн канча күч керек? Мен просто кече жүрөгүм ооруду аябай. Борек топодон кош болуп. эшикке жасап Шартагаш Жок, силер мен буну жөн эле баягы образец катары алып келдим да, силер өзүңөр эле топурагыңарды кошо бергиле. Силер антип ментип жүрөгүңөрдү оорутпагыла. Мен просто гана буурекиге рыхлый болуп туруп, ичине жардам берсин деп алып келдим. Бул чүйдүн топурагы да. Бул деле чүйдүн чернозем эмес, биздин өзүбүздүн дачадагы топуракты алып келдим. Өтө деле мындай эме эмес. Чернозем алып келгенде силерге бул ана будет не будет действовать. Себеби бияктан чыгат дагы, анан кийин силердики неметкенде чыкпай калышы мүмкүн. Аны меники чыкпайт, сиздики чык деп айтасың. Ошон үчүн мен просто гана муну образец катары алып келдим. Азыр бир уштан алып туруп, өзүңөр жүйөгө жалпы жасасаңар болот. А так мындай өзүңөр погруп кетиштаганда, өзүңөрдүн топурактын ала бергиле, эчтеке аны бербейли. Только тетиги кумду, ким тилек, тетигиреки кумду, тетигинден кесегирээк болсо жакшы болот. Бул бореки такырмай да, тигил ортомай да. Анан мындан кесегирээк болсо, ошол эки жакшы да. Абаны дагы эметет, аралаштырганга да жакшы. Бул азыр такыр эле лай болуп топурак болуп калат да, чым болуп калат. А кесегирээк болсо, кум более-менее аралаштырганга жеңил, влаганы да крупный да, влаганы да көбүрөөк сактайт. А бул майда бат сиңирет дагы бат кайта ургап калат. Анан кумдун ичинен кесегирээкин тапсаңыз, ошол экиндей кылып туруп. Анан могу ящикти морекинин размери еще да бир момундай досточка жогору кошуш керек да. Анан морекини ойлогола, атайын бул деген дем алыш үчүн. Дем алып, анан суу көп болсо лишний суу өзү агып турат да. И самое главное, мореки дыркалар жалаң дем алыш үчүн да, чтобы мореки данектердин өсүп өнүгүүсүнө буларга да дыхание, они тоже умеют дышать. Так что морекилердин бүт баары тең тешип, ал бул баарыңар көрдүңөр да. Анан дагы бир планка жогортуп, жогору жагына тешип койгула. Анан үстүн эме кылгыла, үстүн жаппагыла. Мореки ящиктин үстүн тиги погребке түшүргөндө ни в коем случае не закрывать. Даже не вдумайтесь, она полиэтилен менен жаап койгонго. Пусть она открыта. Жок, дем албай калып бүкшүп кетет буларчы. Бүкшүп кетет. Ошон үчүн вообще такыр үстүн эч нерсе менен жаппагыла. Пусть открытый болуп тура берсин. Ошол эмеден. Ушунча калып деле кылабыз же? Болду же. Жок, бул данекке жараша болот да. Бул данек аз болгон үчүн мен тонкий слой кылдым. Эгерде данек көбүрөөк болсо, мисалы 2 калак бирок, 2 калак эме кум, 1 калак топурак, это бир слой. Ага мындан да көбүрөөк жасасаңар болот. Андан кийин бул бүткөндөн кийин кайта ошончо слой, кайта ошончо данек. Анан кийин баарын чогуу, бирок 2ден ашык кылбагыла. Себеби эмерээк болуп калса жабышып калат. Анан могу размери туп-туура эле болот, да только бир планка мындай кошмо керек да, бийигирээк. Ошондо бир эмеге бир 3 уч, 4 уч кетет да бир ящикке. 4 уч кылсаңар бир ящикке туура болот. Эмени Данек, семечкени. Анан семечкени эринбей, ар бирин бирден ментип кармап көргүлө. Пустойлорун салбагыла. эмесек сууга салып Жобосо сууга салсаңар, жеңилдери калкып чыгат, алардын баарын алып таштап, анан суунун түбүнө чөккөндөрүн алып тастасаңар. Салтылы аралаштырып койсок наоборот жакшы болот. Антсеңер деле болот, ооба. Только иши кылып полноценный бекер убакыт эмгегиңер талага кетпесин да ошон үчүн. Андан кийин бешенаба. Тетигил жериңизди кастырып, дайындап, малалап, анан октябрдын 10-дорунда мындай 2 жөөк кылтырып канча эме кылсаңар, айыл боюнча чогултуп туруп анан кийин данекти канып дел жанагы сабиз сепкендей кылып сеп коесуңар. Бирок үстүн обязательно опилка менен же болсо чөптү мусорлору менен үстүн обязательно жаап койгула, ошол турган жерлердин баарын тең. Себеби хотя бы биринчи морозду сакташ керек. Жок, кыргык не надо, жок, кырктын кереги жок. Анан жанагы грядканы касканда мындай кылып ряд касасыңар да, эми. Бул ряд кылып касканда тилек ада мореки жөөктү грядканы поглубже касып алып бүткөндөн кийин кайта могу эметти данек себиле турган жерде кайта мынтип касыш керек. Жумшартып, таманын аябай жумшартып туруп, анан эгерде аябай эме боло турган болсо, 40 перегной барбы, 2-3 жыл туруп калган перегной. Ошондой перегной болсо, ошол перегнойду салып алып туруп, кайта дагы момтуп туруп, тиги аябай каскылап, могу таманычы. Таманы жуп-жумшак болгондой болсун. Андан кийин тиги семечканы сээп туруп, анан
Üstüne bitki toprak taştap, topraktan yine apilka taştap, anan kayta toprak kılıp, kayta apilka kılıp cevap koyuyor. Что почвенный мороз болсо дагы апилка сактап калсын да, кичине анча-мынча страховка болсун дегеним да. Бизге буга караганда бул оңойраак болот экен да. Жок, бул оңой да, бууреки оңой. Üşük alıp ketken adam. Бирок мындан схожий 20-30% болушу мүмкүн. А мурекинден 80-90% болот. Мен ошон үчүн тигинди ойлонуштурдум, мунду ойлонуштурдум. Мен эгерде оюңар Көntең жасап койсо болот. мурекинди эсеп коюп эле октябрь айында ушуну айтып коюп эле кетип калам. Бирок мындан просто мен этеген талаа кетип калышы мүмкүн да. Эгерде почвенный мороз болуп турган болсо, мындан 20-30 гана процент чыгып калышы мүмкүн. И то ошого да мен гарантия бере албайм. А эгерде мунун өзүнүн условиясы менен, өзүнүн ою менен жасасаңар, мындан 80-90% схожий чыгат. Мына момунданчы. Бирок эмеге надежный морегистратификация, надежный. Алмага деген 100 күн керек. 100-120 күн керек. Ошондо чыгат. Ошондо чыгат да. Ошондо чыгып жанагындай көччөлөрдүн баары могу данекти тээп туруп анан кийин мындай болуп чыгып берди. Ошондо 100-120 күн керек. Суудан эле калат эми. Азыр топурак салам. жок. Буга топурак салбайсыз. Буга топурак салбайсыз. Мына бүгүн муну кечке чейин коюп коесуз. Кечинде бул данектер кичине көбө баштаганда мынтип кол менен аралаштырып, аягын, биягын, тиягын аралаштырып, ошон үчүн үстү мынтип жаап туруп анан Жана ошол кийин коюп. чоңдуктан данегин алып келип анан. Анан муну азыр сиз могу сарайга деле коюп койсоңуз болот. Анан кичине бирок постоянно суу. Анан влажный болуп турсун да, могул жерчи. Этегинен чейин бул уяка чейин суу жетиш керек. Мен азыр гана мореки, бир сорт, мен бир сорт жасасам болот. А так мындай жок, биз полностью аралаштырганда, бул ящиктин түбүнө чейин анан колуңуз менен аралаштырып тургула угуп атасыңар. Могу түбүнө чейин когда аралаштырганда, мына выше кыласыңар да. Момту эки кол аралаштырганда суу деген по всей поверхности түбүнө чейин. Анан бирдей болуп туруп, түбүдө ящиктин түбүдө кургап дым болуп туруш керек да. Өтө влажный болсо булар өлөт. Кой болсо өскөнү кечигет. Ошон үчүн постоянно мына морекиндей болуп туруш керек. Бирдей куюп чек Бирдей, баардык жерде бирдей болуп туруш керек да. Анан топурак менен кумдун Böyle çatış gerek belki mi? жок жанарек эме барбы? Пульверизатор жана ошол эки менен чачсаңар, аябай жакшы да, бияка кылып туруп, анан суу сиңгенден кийин 1-2 сааттан аралаштырып коюп коесуңар. Только гана данегин, чтоб үстүндө калып калбагандай кылып данегин мынтип жаап коюп турасыңар. Топурак эмес, тетиги бактын түбүнөн, чириндилер көп мындай чириндилер көп болгон жерден, мындай көп пайдаланылбаган жерден алып келсеңер, себеби бул жерде жылда айдалып антимитот анс деле өз объединенный топурак эчтекеси жок болот. Анан бактын түбүнөн, же андай пындай, же бул тоо этектердин түбүнөн, баягы мал баскан, антимиткен жерлерди ошол жерден алып келсеңер, анан рыхлит этип туруп эле жасап коесуң. Только кумдун тетигин чоңураагын эмес. Кезеги өзүнүн схожести ар кандай болот да. Силердин бул жердеги кандай сорттор бышы берсе, ошо данектин менен аралаштыра бер, эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Самый главный бир уч кылганда, значит уже 3-4 уч кылганда, значит ящикке даяр, бир ящикке жасай берсиңер. Силер азыр морекин өндүрүп чыгарыш керек. буга кыйыштырып аласыз. Өз откан алмадан алып келип кыйыштырып аласыз. Силер азыр аны эметпеңиздер. Силерде азыр задача чыгыш керек туруп бышкан данекти чогултуп эле могу стратификация кылып ящикке салып коюш керек. Андан кийин анан полего тургузасыңар тигиндей кылып. Анан алар калемче болуп чыгып, ал калемчелерди силер мисалы апрель айынын этегинде отургузсаңар, аягында август айында кечегидей кылып кыйыштырат, ошондо силер тандайсыңар. Мына Гүлбарчындыкы жакшы, же тиги жигиттики жакшы, же бул Бейшенабаныкы жакшы деп ошондо тандайсыңар. Ошон үчүн ошол экини азырдан баштап тандагыла деп жана айтпадымбы. Кийин анан андай мындай болбосун деп, азыр өзүңөрчө уже план түзүп койгула да. Мисалы үчүн биз азыр кыйыштырган данектерин деген азыр алып койсо деле болот дагы. Жок, азыр ала бергиле. Азыр алып дагы еще 1 ай бар. Дагы 1 айга чейин силер ошол даже 1 ай 10 күнгө чейин силер ошол данектердин баарын чогулта бергиле. Только жанагындай агарган сагаралбайбыз. Кечеги мен көргөзгөндө капкара, асты дагы үстү да капкара болуп, толук бышкан алмаларды чогулткула. Ошо алмаларды чогултуп туруп эле анан кийин эми чогулткан кийин анын кыргытасыңар да. Ортосун көзөп туруп алып кол только бычак менен көзөп атканда осторожно болуш керек, же основной зародушту тийип албагандай кылып. Кечеги мен көргөзбөдүм. Минтип деле койсоңор бышкан алма өзүн силкип түшүнүп калат. Себеби семенный камерасы уже бош болуп калды да. Алар уже эркин жатып калды. Минтип силкип койсоңор деле түшүп калат. Самый главный силерге азыр
Данектерди чогултуп туруп, момтуп ящикке Көчөт салып алыш өстүрүш керек. Көчөт алыш керек. Анан көчөт өсүп, өнүп, даяр болгондон анан жанагынтип Уже тандайсың. местный болуп калат да. Алардын баары уже местный болот, уже все. Бул эми жапайы болуп, бул данектен чыгат, булар дичка деп коет. По науке анан считается дичка. Анан дичкага силер өзүңөрдүн анан жанагындай глазокду алып келип туруп, буга отургузуп туруп, анан дичканы культурный кылып яблоко кылып аласың. Таманы болсо, тамыры болсо жапайы бойдон калат, үстү болсо культурный болот. Түшүнүңөрбү? Жөөктөрдөн көбүрөөк ошон үчүн мен эки вариант кылып атканым ошол да. Бирөө стратификация, бирөө болсо себимдик пассивдик. Кайсынысынан көбүрөөк чыгып калса, эгерде буйрук орекинден көбүрөөк чыгып калса, мен анда эмди сизге еще другой легкий способ айтып берем. Жана силердин бышкан алмаңар, жана жерге түшүп, чирип бышкан алмаңарды глубже отургузуп туруп эле, ошол алма боюнча отургузуп койсоңор, ортолорун 10-12 сантиметрден ар бирин эринбей бирден отургузуп койсоңор, алар ошол кышы менен жатып туруп, ортосунан семенасы тээп чыгат дагы, сразу глазок өсүп чыгат. Анан ошол жерге анан кайтадан кыйыштыра берсеңер болот. Это еще лучший способ да. Бирок ал эми бул жердин шартында болбой билбейм. Биздин чүйдүн кээ бир шарттарында ушундай. Жаза бериш керек экен үчөөнтө эмне болот? Үчөөнтөнү жаза бериш керек дежем аны. Жок болсо, пожалуйста, үчөөнтөн жасагыла. Мен, например, болгон секреттердин баарын айтып атам. Можно еще такое сделать, да? Илгери мен угуп алган ошондон баштап айтагам да жана Занекти. Талдыке солдатка барганда бир өзбек айтыптыр да. Ой силерде алма бышпайт бизде. Ой мүнчү бышпайт. Сен жеп аткан алмаңды алып барып эле. Мында жакшы кара тополу жерге отургуз алманын өзүнө депчи. Ал өзүнөн өзү эметип туруп эле ошол жерден почва чыгат, эжем айткандай өсүп чыккандан эле ошол экилер местный алма болуп калат деген. Жок, ал местный алма болушу мүмкүн эмес, себеби ал местный алма. Мындай эми баягы ошол жерге ылайыкташып калат. Ошол жерге ылайыкташып калат, бирок ойдогудай түшүнбөйт, потому что ал жерден жанагы алмадан чыккан, мисалы айтып атпайбы, жеп аткан алмаңды алып отургузуп койсоң, ошол алма өсөт, конечно, бирок ошол алып келген өзүндөй алмадай болуп бербейт. Негативный эмелер көбүрөөк болот, отрицательный да көбүрөөк болот да, анан все равно баары полдичок болуп калат. Себеби ал семенадан чыкканда. Для того, чтобы ошол материнский форма ошол материнский формасын жоготпош үчүн, ошол алманы эметиш үчүн только гана өстүрүп, калемчени өстүрүп алып туруп, кайта эле ошол алмадан кечекидей глазок алып туруп отургузуп койсоң, вот этот настоящий культурный сорт болот. Пожалуйста, ошо үчөөнү деле жазагыла анда. Ошо Колуңардан келсе. келет да жегенмен. Сентябрдын аягында сентябрдын аягында мына жакшы алма деген алманы алып келип туруп, анда сиз бешенаба мындай кылыңыз. Бир сапка жанагындай кылып семечке себиңиз, тирек. Экөөңөргө бир байрагара мына. Жана мен айткандай кылып бир сапка. Экинчи сапка Алманын өзүн. Экинчи сапка алманын өзүн. Алманын өзүн алып келип туруп, бу ар бирин 10-12 сантиметрден кылып турган, бирок алманы да тереңирээк көмүш керек. Покрывать тем же способом, опилка аралаштырып. Ошондой кылсаңар, анан кийин көрөлү мына. Биринчи вариант, эки вариант, үч вариант. Кайсынысынын схожесть көбүрөөк болсо, эмдиги жылдан баштап ошол способ менен иштейм. Ошого көчөбүз. Ошого көчөсүңөр. Договорились, пожалуйста. Мен андай эметпейм. Мен болгондордун баарын, өзүм билгендердин баарын айтып атам да. Бирок жанагы алма менен, конечно, единственный чыкпай калышы мүмкүн, эгерде почвенный мороз болсо, алма ошо үшүп калат да. Вот ошонусу бар. А данектер болсо, бири үшүсө да бири калып калышы мүмкүн. Себеби способ прорастания ар бир семенада ар кандай болот. Жана өрүктүкүн ошентип эле жерге көмүп салып эле чыгып атпайбы анан. Көмбөйлөп түштөп койсоң чыгат. Жок, өрүк менен семенанын эмесин мен азыр айтып берем, почему өрүктүкү. Өрүктүн өзүнүн семействосу косточка болот. Анын асты үстү таш, ортосунда бышканаш деп коет. А алманыкы жылаңач болот. Алма жылаңач да, алма батыраак суу кабылат. А тигиники болсо косточка болуп туруп, ал косточка үшүп, косточкадан өтүп, анан аркы данга жеткенче, конечно, мороз өтүп кетет. А алма бак жылаңач болот. Еще тигинин размери да чоңураак. Косточка, любой өрүктүн размери алмага караганда 20-25 эсе чоңураак, көбүрөөк, массасы көбүрөөк да. Алманыкы эмне жылаңач таптырмактай, бул эмнеге жарайт? Ошон үчүн бул жана батыраак суу калдырып коюп аткан ошого отот. Пожалуйста, анда мисалы 3 жерге бешенаба сиз анан тигил жерге 2 вариант кылат экенсиз анда. Бирөөнү жалаң семишкен айдайт экенсиз дагы, экинчисине мына бул айткандай кай жерде кайсы жакшы алма болсо, ал бул болсо ошону алып келип туруп тереңирээк бир
15 сантиметрге чейин тереңирээк кылып отуруп. 20'ga деле altıp koyma. Жок, 20'дан кайта чыгыш кыйын болуп калат го, ошон үчүн 12 Çöp çıtapsa ben de. чөп чыштаган чөптөн деле барып сууга өтөт да. Жок, топурак эле кыла бериңиз, бирок ниже 15 не надо, потому что андан кийин прорастание, точка прорастания төмөндөп кетсе чыгышта кыйын болуп калат. Мен просто гана сууктанган. Эми үстүн жапканда эми силер эми местный калксаңар өзүңөр ойлонуп көргүлө кандай кылып жабыш керек. А самый главный, бирок чемишкенде көбүрөөк чогулткула и алманы да койгула. Алманы эми өтө чоңуна увлекаться этпегиле. Самый лучший золотая середина 60-80 граммдык алма. Анан өтө чоң алмага не увлекайтесь. Алар өтө эле чоң болот, жана семеналары өзүчө, ортолору борпоң болот. Ошон үчүн тиги жана кичикей жана сенин ортодогу алмаңдын немеси абдан жакшы болот, ошо кичикей. 60-80 граммдык алманын семенасы самый лучший. Güllerçinden жерге çıkan almasını terk etsin. Орто, мисалы, всегда средняя масса, всегда лучше. Конечно, биздин көзүбүз всегда старается, ой, чоң алма экен, крупный алма экен дейт. Крупный алма сакталбайт. Крупный алманын все равно вкусовые качества ниже. 60-80-100 граммдык алмада самый лучший. И сакталат, и семенной камерасы лучше, и схожесть лучше. Ошон үчүн ойлонуп көргүлө, ошол 3 варианты кайсынысы приемлемый болсо, анан эмди жылдан баштап ошол способко өтө баштайсың. Или мындай приемлемый, или мындай приемлемый. Конечно, боореки машакаттуураак, кичине буга аракет кылыш керек, мындай убара болуш керек да боорекигечи. Бирок мындан схожесть көбүрөөк болуш керек. Как в науке, я вам гарантию даю, что мындан схожесть көбүрөөк болот, потому что вы за ним ухаживаете, көзүңөр көрүп турат, а бу деген топурак матына айтат да. Чыкпай калса, найди причину. Кайсы причинасын издейсиң. А бул жерден ясно, что недоработало или переработало. Бул жерден баары көрүнүп турат. Ошибкаң да көрүнөт, баардыгы көрүнүп турат. А бул жерден кандай деп ойлош керек? Кырк тышташ керек. Өтө кыркка деп тоже слишком не увлекайтесь. Кырк тыштагандан кийин топурак менен аябай майдалап туруп, анан семенаны кичине анча-мунча суулап туруп анан. Же болбосо могу грядкага суу эметип алып туруп, суу сиңгенден кийин анан семенаны таштап. Все равно баары кандай болсо дагы. Suğa çılay koysak emek cümşel kulak. Жок, семенаны эметпей эле коюңуз. Жерди эле ным кылсаңыз, семенаны нымдабай эле коюңуз. Жанагынтип апилка менен, ой, тиги кырк менен бумтип таманын тазалабадыңарбы? Ато кээ бирөөлөр жөө кылат дагы, эки жейин кылат дагы, ортосу асфальт боюнча калат. Тем более силердикин топурагыңар плотность аябай высокий, ошол асфальт боюнча калат. Ошон үчүн ошол жерде аябай майдалап алып туруп, анан кырк аралаштырып, кайта майдалап, анан тиги жөн эле чака менен эме менен бир суу куюп коюп туруп, анан суу сиңгенден кийин анан данектерди таштап анан кийин көмүп коюп. А данектерди суулаганда топурак муздак еще там чөнүбөйт. Андан кийин резко суук түшүп калса вообще үшүп калышат. Данектер кургак боюнча эле тууракка. Октябрдын 15-терде көмсөк болот, 15-терден чейин көмүш керек го дейм, эртерээк болуп калат. А могул жерге болсо обязательно ортосун 10-12 сантиметр кылгыла. Беки Алма менен алманын ортосуна. Тигини деле сеп кое берет. А тигини кадымкыдей эле жана союз пияз сепкендей эле кылып сеп коела. Себеби алардын схожеси кандай болуп көбү знает. Аларга 10-12 сантиметр деп гарантия кыла албайсың да. Бул жерде кийин чоң алмалар колго илинет да. Буларды 10-12 сантиметр кылып туруп эмете берсеңиз болот. Ha bunu dişilese versek çıkan чыккан чыгат, чыкпаган ошо боюнча кылат. Анан эгерде өтө жыш чыгып кетсе, буларды которуп ортосун суюлтуп койсо болот. Башка рядка ортосун суюлтуп кое берсе болот, анан эч бир кыйынчылыгы жок. Эгерде ошондой чыгып кетсе, тем более лучше да. Аны суюлтуп кой. Анда суюлтканда ортосун 10-12 сантиметрден кылып отургузуп койсоң. А эгерде боглар экинчи ряд жанагы алма менен отургузуп атпайсың, алмалар чыкпай калса, тигини алып туруп ортосуна отургузуп койсоңар, анан эч бир кыйынчылыгы жок. Самый главный өстүрүп алгылачы, анан кийин каяка отургузуп Ондай көлөкөрөк жерге бар. азыр бореки боюнча коюп коебуз да, түштөн кийин кечке маал аралаштырып туруп, анан тиги сарайыңызга эле коюп коюңуз. Ошо жерге коюп коюңуз. Анан улам сугарып, антиминтип туруп, анан кийин сентябрдын бир 20-ларынан кийин погребке түшүрүп коюңуз. Складтарда пагруб бар, кичинекей пагруб. Анда ошо жерге салып коюңуз. Полдунчу. Полдун эле астары ошого деле коюп койсоң. Жок, ошого деле коюп койсоң болот. Ошого болот ошо жерде. Мен көп жерде Самый главный ушул жериңе тиги пареньялар сактап коюп. Эмне асыр отурса жасында. Ошо жашка даярдап атабыз. Муну багыла, тилек. Мына морекиндей эле болсун. Өтө суулуу багыла. Колуңарга топурак жабышпагандай болуп турсун. Бирок суу болуп турсун ортосунда. Коңур кургак деп коебуз да. Анан тиги 2 калак кум, 1 калак топурак. Түшүндүңөр,